Бейишке біз Құдай Тааламдын мээрими менен киребиз. Бизге чейинки доорулордо, Бани Исраил коомунда бир адам ушунчалык жаратканга ибадат кылат экен, 500 жылда ибадат кылат. 500 жылда ибадат кылат, адамдар менен көп аралашпайт, азгырууларга берилбейт, өзү бир тоодун башында үңкүрүндө ибадат кылып жүрүп, анан кайтыш болуп Кудайдын астына барган түш көрөт экен адашпасам. Түшүндө кыямат кайым болгон, Кудай Таалам аны эсепке чакырып аткан болот. Жараткан Кудай Тааламдан алдына эсепке барганда суралат. Жараткандын, Алланын мээрими менен бейишке киресиңби же амалың менен киресиңби дегенде амалым менен кирем дейт. Амалың менен киргиң келсе, онда Кудай Таалам сага берген нематтарын биринчи акта дейт. Эсептешели, сага берген нематтардын акысын бергин, анан амалыңды калган салыштырабыз дегенде, бисмилля дегенде көздүн нематы коюлат таразынын бир жагына, экинчи жагына 500 жылдык ибадаты коюлат. Көз оор болот. Кудай Тааламдын бир нематын 500 жыл ибадат актаган жок. Сиз менен биз 90 жыл жашайбыз, 100 жыл жашайбыз, анын канчасы уйку менен кетти, канчасы жаштык менен кетти, канчасы уйку менен кетти. Арасынан таза ибадаттарды санай турган болсок, бир 10-15-20 жыл чыгат. 20 жылдык ибадатыбыз менен көп кетпей турган бололу. Дайыма мусулман адам жараткандан коркуу менен, жаратканга болгон муктаждык сезим менен жашай турган болсо, акыбети жакшы болот.